Бизде мындай суу сактагычтар көп. Орто Токой суу сактагыч экинчи очередте турат. А жерде дагы бизде компания бар, Кытайдын компаниясы. Biz alar menен да сүйлөшкөнбүз, 30% биз, 70%-ын алар эметет, акчасын бөлөт. Ошону Кудай буйрса мына жакын арада ага да капсула салып старт беребиз. Ал да 1,5-2 жылга жетпей, ал да бүтөт. Анын дагы маселе акча маселе, эң биринчи финансы маселе да. Финансы маселеси чечилген. Андан кийин Папан суу сактагычы бар бизде, түштүктө. Анын дагы Кудай буйрса мына Дүйнөлүк банктан акча бөлүнүп берип, ал Папан суу сактагычында бүгүнкү күнгө уже азыр парламенттен ратификация кылып, бизден өзүбүздүн энергетика комитети колдоп берип, азыр бүгүндө ратификация кылып түшсөк, аны да конкурска чыгарабыз. Бирок акчабыз бар. Бүгүн ага да Папан суу сактагыч. Ошентип чакан ГЭСтер бул жерде мындайча айтканда мен бул чоң ГЭСтерди айтып атам, 20 мегаваттан чоңураак ГЭСтерди. Андай жана 3-5 мегаваттан ГЭСтер азыр биздин өзүбүздүн Кудай буйрса ата мекендик бизнесмендер өзлөрү салып атышат. Мына азыр жакын арада эле бизде дагы Көгарт деген ГЭС ишке кирет, азыр стартта турат мындайча айтканда. Андан тышкары дагы Каракөлдө дагы бир ГЭСибиз турат, ал дагы старт берди, ал жеке ишкерлер киргизип аткан. Бардыгын кубаттуулугу 15тен жогору. Жок, 15тен азыраак. Бирөө 9 киловатт мегаватт, бирөө 7 мегаватт. Андан тышкары бизде Лебединовка ГЭСине Европейский банк развития 14 миллион евро бөлүп берген, анын 5 миллиону грант, 9 миллиону кредит. Аны да реконструкция баштайбыз уже. Самый главный биз финансы маселесин чечип алыш керек да биринчи. Ошо мисалы чейди. Анан Быстровка ГЭСин реконструкция кылабыз. Быстровка ГЭС да эски ГЭС, ага да акчабыз бар. Бул Дүйнөлүк банктан бөлүп берилген акчалар.